Ayal üçün kүйөөсүнүн милдеттери. Бисмиллахиррахманиррахим. Аялдар үшін күйөөлөрүнүн бир нече милдеттери бар. Алардын бирөөсү аларга жакшы ахлак менен мамиле кылуу. Алардын ыза жеткирүүлөрүнө чыдоо жана акыл жагынан алардын кемчилдигинин себебинен алардын кемчиликтерин кечирүү дагы ушулар кирет. Аллах Таала айткан: алар менен жакшы жол менен тиричилик кылгыла. Алардын укуктарына даража берүү үчүн айткан. Алар силер менен бекем келишим кылышкан. Ниса 21 аят. Аллах Таала айткан: кесиптеш жолдошко. Ниса 36. Айтышат: жолдоштун бул жердеги мааниси жубайы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы осуятында 3 нерсе жөнүндө айткан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам берекелүү тили титиреп жана добушу да акырын чыгып мындай деп айтып жатат эле: намаз жана өзүңөрдүн чөрүңөргө көңүл бургула. Алардын такаатынан өйдө кыйнабагыла. Аллахтан корккула. Аялдар жөнүндө. Алар силердин ыктыярыңарда. Башкача айтканда, туткунуңар. Силер аларды Аллахтан аманат түрүндө алгансыңар. Аллахтын аты менен алар силер үчүн адал болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким өзүнүн аялынын жаман ахлагына сабыр кылса, Аллах Таала ага, Аюпка алейхиссалам, сыноо келгенде канча сооп берген болсо, ошончо сооп берет. Кайсы аял өзүнүн күйөөсүнүн жаман кулк мүнөзүнө сабыр кылса, фараондун аялы Асияга алейхиссалам ага кыйынчылык жеткендегиндей сооп берилет. Жакшылап түшүнүп алгыла. Жакшы аклак аялга ыза жеткирбей коюу эле эмес. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам толук ээрчип, ачуу келген учурда токтоолук менен жана кыйынчылыктарга чыдап коюу керек. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кээ бир аялдары каяша айтса, кээ бирлери толук күнү бою Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга сүйлөбөй коет эле. Бир жолу Умар радиаллаху анхунун аялы сүйлөп жаткан учурда каяша айтып жооп берди. Умар радиаллаху анху айтты: жаман аял, мага каяша сүйлөйсүңбү? Аялы айтты: Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аялдары Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каяша айтып жооп берет. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын заты сизден өтө көп абзел. Умар радиаллаху анху айтты: эгер Хафса радиаллаху анха дагы Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга каяша айтып жооп бере турган болсо, анда ал зыянга учурады. Андан соң Умар радиаллаху анху Хафсага радиаллаху анхага айтты: сен Ибн Аби Кухафанын кызы Айша радиаллаху анха жөнүндө алданып жүрбө. Ал Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн аялы. Умар радиаллаху анху Хафсаны радиаллаху анха Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каяша айтып жооп бергенден тосту. Риваят кылынат: Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир аялы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү көкүрөгүнө оорута урду. Андан соң ошол аялынын энеси ага эскертүү айтты. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: аны жөн кое бер. Бул мындан да көбүрөөк ушундай кылат. Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Айшанын радиаллаху анха ортосунда сөздөн сөз чыгып талашуу болду. Ал экөө өздөрүнүн ортосуна Абу Бакырды радиаллаху анху чечүүчү кылып белгилешти жана аны ошол учурда чакырышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: сен сөз баштайсыңбы же мен сөз баштайымбы? Айша радиаллаху анха айтты: сиз сүйлөңүз, бирок чын айтыңыз. Ошондо Абу Бакыр радиаллаху анху ага алакан менен чапты. Ошондо Айшанын радиаллаху анха оозу канап кетти. Абу Бакыр радиаллаху анху айтты: өз жанынын душманы, эмне Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам чын айтпайт дейсиңби? Айша радиаллаху анха качып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жашынып, Аллахтын элчисинин артына олтуруп алды. Муну көрүп, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: биз сизди бул үчүн чакырган жокпуз. Бул ишти кыл деп да айткан эмеспиз. Бир жолу Айша радиаллаху анха сүйлөп жатып, ачууланып Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга айтты: сиз өзүңүздү Аллахтын элчисимин деп ойлойсуз. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмайып, сабыр кылып чыдап койду.
Расул Акрам саллаллаху алейхи вассалам bir жолы Айшаға айтты: "Маға сенен ачуланғандығың жана разы болғаның билинип калат." Айша радиаллаху анха айтты: "Сиз канты билесиз?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен разы болған кезде Мухаммадтың Раббисіне қасам деп айтасың. Ал эми наразы болған учурда Ибрахимдин Раббисіне ант деп айтасың." Айша радиаллаху анха айтты: "Сиз чын айтасыз. Наразы болған учурда сиздин атыңызды айтпай коем." Алымдар айтышат, исламда пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші махаббаты Айша радиаллаху анха менен болгон. Исламда пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші махаббаты Айша радиаллаху анха менен болгон махаббат. Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам өзінің аялдарына айтат эле: "Силер мага Айша радиаллаху анха жөнүндө ыза жеткирбегиле. Анткени Айшадан радиаллаху анха башка эч кимдин төшөгүндө вахий түшкөн эмес." Анастан радиаллаху анха риваят: Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарга жана жаш балдарга бардык элдерден көбүрөөк мээримдүү эле. Аялдардын акылларынан бирөөсү алардын ыза жеткирүүлөрүнөн башка алар менен оюн тамаша күлүп, мазакташып да туруу керек. Оюн тамаша күлүү аялдардын жүрөктөрүн сүйүндүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдары менен күлүп тамашалашып турат эле. Амал жана ахлакта алардын табиятынын даражасына карап мамиле кылат эле. Ушуга чейин риваят кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анха менен чуркап мелдешет эле. Кээде Айша радиаллаху анха озуп чыкса, кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам озуп чыкчу. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам барабар болдук деп айтат эле. Хадисте келген, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аялдарына жакшы мамиле кылууда баарынан өтөт эле. Айша радиаллаху анха айтат: "Мен Ашура күнү хабашалык жана башка элдердин ойноп жаткан үндөрүн уктум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага айтты: "Сен алардын оюн тамашасын көргөндү каалайсыңбы?" Ал айтты: "Ооба." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды чакыртты. Алар келишти. Андан соң Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дарбазанын эки жапкыч тактайлардын ортосунда турду. Өзүнүн берекелүү колун дарбазанын үстүнө койду. Андан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам колун жайды. Мен өзүмдүн эгимди пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам колуна койдум. Ал элдер ойной башташты. Мен аларды көрүп жаттым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Болду, жетет. Мен унчукпай туруңуз деп өтүндүм." 2 же 3 жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен унчукпай туруңузчу" дедим. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтты: Айша, болду, эми жетишет." Мен айттым: "Ооба." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга ишара кылды. Алар кайтып кетишти. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силерден көбүрөөк толук ыймандуу, өз үй бүлөсүнө жумшак мамиле кылган киши." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силердин эң жакшыңар өз аялдарына жакшы болгондор. Мен өзүмдүн аялдарым үчүн силердин баарыңардан жакшыраакмын." Умардын радиаллаху анху табияты каттуу болуп туруп да мындай деп айтат эле: "Адам өз үй бүлөсүнө жаш балдардай болуп жүрүү керек. Алар андан бир нерселерди сураса, алып келүүсүн өтүнсө, эркектик милдетин аткаруу керек." Лукман алейхиссалам айтат: "Акылдуу өз үй бүлөсүндө жаш балдар сыяктуу болуп жашаш керек. Ал эми коомчулукта болсо, эркек болуу керек." Хадисте келген, Аллах Таала үй бүлөсүнө орой мамиле кылуучуларды жана өзүн өзү чоң деп түшүнүүчүлөрдү жек көрөт. Курандын айткан сөзү утуулундун мааниси өз үй бүлөсүнө орой мамиле кылуучу жана жүрөгү каттуу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Жабир радиаллаху анхуга айтты: "Сен эмнеге кызга үйлөнгөн жоксуң? Анткени ал сени менен ойнойт, сен аны менен ойнойсуң." Бир айылдык аял өзүнүн күйөөсү өлгөндөн кийин анын жакшы сапаттарын айтат. Аллахка ант, үйгө кирген кезде ал өтө көп күлчү, сыртка чыкканда көп унчукпай жүрөт эле. Ошондой эле үйдөн чыккан кезде табылган нерсени жеп, кайсы бир нерсе жоголуп кетсе, ызычуу кылчу эмес. Аялдын акысынан бирөөсү анын айтканын кылууда жана жумшактык кылууда чектен чыкпаш керек.
Анын адаттары бузулуп кете тургандай, анын каалоолорун аткарууда чектен чыкпаш керек. Күйөөсүнүн ага сүрү болуп туруу керек. Орточо мамиле кылуу керек. Каттуулук жана сүрдү да таштап койбош керек. Качандыр ал кандайдыр бир туура эмес иш жасап жаткан болсо, аны көрүп калсаң, каттуулук менен тос. Жаман иш үчүн аны менен макул болуу дарбазасын эч качан ачпа. Качан болбосун шариятка каршы иш жасап жатканын көрүп калсаң, аны токтот жана наразылыгыңды билдир. Хасан радиаллаху анху айтат: ким өзүнүн аялынын напсисинин каалоолорун ээрчисе, Аллах Таала аны көмкөрүп туруп тозокко таштайт. Умар радиаллаху анху айтат: аялдарга каршы жүргүлө, анткени аларга каршы жүрүүдө береке бар. Мындай деп да айтылган: алар менен кеңешкиле да анын тескерисин жасагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: аялдын кулуна өкүнүч. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткандыгы: ким напсисинин каалоолоруна ээрчисе, кудум Аллага кул болду. Өкүнүч ушул сөзгө Аллах Таала аны аялдын падышасы кылган эле, бирок ал аялды өзүнүн падышасы кылып алды. Кудум мамиле толугу менен тескери болуп калды. Ал шайтанды ээрчиди. Анткени шайтан айткан: аларга Аллахтын жараткан нерсесин өзгөртүүгө буйруа беремин. Ниса 119-аят. Эркектин акысы мындайча: аял аны ээрчиш керек. Ал аялды ээрчип калбасын. Аллах Таала эркекти аялдарга үстөмдүк кылуучу деп айткан. Эркектин атын Саид, башчы деп койгон. Аллах Таала айткан: экөөсү тең эшик алдында аялдын күйөөсү менен бетме-бет келип калышты. Юсуф 25-аят. Башчы баш ийип кала турган болсо, ал Аллахтын берген белегине шүгүрсүздүк кылган болот. Аялдын мисалы сенин напсиң сыяктуу. Эгер сен аны ачык таштап койсоң, анын оозу чоңоюп кетет. Эгер сен анын жүгөнүн бош таштасаң, ал сени алыска чейин тартып алып кетет. Эгер сен аны бекем кармап, колуңду каттуу кармап жүрсөң, анда сен ага кошоюн болосуң. Имам Шафи рахматуллаху алейхи айтат: үчөөнү эгер сен сыйласаң, алар сени кордойт. Эгер сен аларды бекем басып кармап жүрсөң, сени алар сыйлайт. Биринчи аял, экинчи кызматчы, үчүнчү ат. Ошондуктан каттуулукта жумшактыктын, мээримдүүлүктө каттуулуктун аралашуусу болбош керек. Бул баян жүрөк сырларынын ачкычы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.